комиссиянын катчысы 3-талапкер Өмүрзаков Рахат Нуркуловичти чакырып, резюмеси жана тестирлөөнүн упайы менен тааныштырат. Рахат Нуркулович, кутман күн. Көңүлүңүз кандай? Баары жакшыбы? Кутман күн. Жакшы, рахмат. Конкурстук комиссиянын төрагасы комиссиянын мүчөлөрү менен тааныштырат. Комиссиянын курамы боюнча суроолор барбы, жокпу тактайт. Талапкерге мамлекеттик орган жөнүндө жалпы маалымат берет. Андан ары комиссия мүчөлөрү аңгемелешүүгө өтүшөт. Рахат Нуркулович, алдын ала өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы, комиссиянын мүчөлөрү. Мамлекеттик кызматта белгилүү бир стажым бар. Жетекчилик кызматта дагы тажрыйбам, көндүмдөрүм бар. Жетекчилик мени баалап мамлекеттик сыйлыкка Кыргыз Республикасынын ардак грамотасына көрсөтүшкөн. Ошондой эле дагы көптөгөн ведомстволук сыйлыктарга көргөзгөн да. Бирок бир кезде үй бүлөнүн шартына байланыштуу чет өлкөгө эмгек миграциясына чыкканга аргасыз болгонмун. Ал мезгилде муздоор деп койсо болот. Эми азыр кайра ошол мамлекеттик кызматка келүүнү чечтим. Бош убактымда китеп окуганды, балык уулаганды жакшы көрөм. Рахат Нуркулович, алдын ала кечирим сурайм, эгер суроом катуу тийсе. Бирок тактоо иретинде аны мен сизге беришим керек да. Мурунку жумушуңуздан бошонууга эмне себепкер болду эле? Анда эле жашыра турган нерсеси жок. Насиянын жабуу зарылчылыгы чыккан. Ушундан улам чет өлкөгө эмгек миграциясына барууга аргасыз болгом. Жаш кезде аскердик кызматты өтөп жүргөндө кесипкөй айдоочу болуп кызмат кылгам. Ошондуктан такси болуп иштедим. Андан кийин жүк ташуучу машиналарды айдадым. Бирок айдап жүргөндө эч кандай мыйзам бузуулар болгон жок. Айып пулдар менин мойнумда жок экенин силерге айтып кетким келет. Чынчыл жообуңуз үчүн сизге рахмат. Сиздерге да рахмат. Рахат Нуркулович, эмне үчүн кайра мамлекеттик кызматка барууну чечтиңиз? Мен мамлекеттик кызматкермин. Мамлекетке кызмат кылуу бул милдетим. Анан жаш кызматкерлерди үйрөтүп, коомго жана мамлекетке пайда алып келишим керек. Рахат Нуркулович, сиз өзүңүздүн резюмеңизде жана өзүңүз тууралуу көргөзмөдө хоббилериңиздин бири балык оолоо деп белгилеп кеттиңиз. Демек сиз өзүңүздү коммуникабелдүү адам деп эсептейсизби? Коммуникабелдүү адаммын деп ойлойм. Кесиптештерим да тастыкта беришер. Жумуштагыдай эле мамиле кылам. Компромисске барганды жакшы билем. Чыр-чатакка жеткирбейм. Ошол эле учурда позициямда бекем турам. Жок деп айтууга толук эрким жетет. Сиз сурагандай балык улоо бул кандайдыр бир деңгээлде кумар. Ошол эле кезде тырышчаактыкты, чыдамкайлыкты, ойлонуп иштөөнү, ойлорду иретке келтирүүнү, туура чечимди кабыл алууну калыптандырат. Ушул менин тажрыйбам, өзүм билгеним. Рахмат. Чоң рахмат. Рахат Нуркулович, сиз менен дагы таанышканыбызга биз кубанычтабыз. Бизге келип ушундай маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Биздин кадр кызматкерибиз сиз менен телефон аркылуу байланышып, бүгүнкү күндүн жыйынтыгы тууралуу маалыматын берет. Кош болуңуз, жакшы барыңыз. Саламатта калыңыздар. Андан ары комиссия мүчөлөрү сынактын талапкери Өмүрзаковду талкуулап, баа берүүгө өтүшөт. Андан кийин комиссиянын мүчөлөрү белгилүү бир чектеги упайды алган ар бир сынактын катышуучусун өз ара талкуулап,
баа коюп, алардын бардыгын министрликтин улук кызмат орундарына, кадрлардын резервине киргизүү боюнча сунуш кылуу чечимин кабыл алышат. Биринчи бөлүк аяктады. Сиз интервью алуу жөндөмүңүздү жакшыртуу үчүн бул мисалдардан алган билимиңизди кантип колдоно аласыз? Андан ары биз экинчи бөлүккө өтөбүз. Анда аңгемелешүүнү өткөргөндөр талапкерлерди тандоодо кандай каталыктарды жасагандарын даана көрсө болот. Экинчи бөлүк аңгемелешүүнү туура эмес өткөрүү. Аңгемелешүү үчүн жыйындар өткөрүлүүчү зал тандап алынды. Буга чейин жакында конференц залда дагы бир жыйын болгондуктан дем кыстыгып, дем алуу кыйын. Кондиционер иштебейт. Комиссия мүчөлөрү менен талапкерлердин куверттери жок. Микрофондун ордуна уюлдук телефон, чай, кофе, таттуулар, пирожныйлар конкурстук комиссиянын мүчөлөрү үчүн гана. Аңгемелешүү башталганга чейин комиссиянын катчысы, кадрлар бөлүмүнүн башчысы Асанова Айдана Асановна комиссиянын мүчөлөрүн шашылыш чогултат. Анткени министр тез аранын ичинде сынак аңгемелешүүнү өткөрүп, сынакка катышкандардын бирин бош кызмат орунга дайындоого сунуштоону суранган. Комиссиянын катчысы Айдана Асановна конкурстук комиссиянын мүчөлөрүн, талапкерлердин резюмелери жана башка документтери менен, ошондой эле алардын сынактын экинчи баскычындагы компьютердик тестирлөөнүн жыйынтыктары менен алдын ала тааныштырууга үлгүргөн жок. Комиссия мүчөлөрү бош эместигине шылтоолоп, жыйынга кечигип келишти. Ал эми сынактын катышуучулары аларды 30 мүнөттөн ашык күтүштү. Буга байланыштуу комиссиянын төрагасы Алибек Жеңишевич өзүнүн иш графигин жана министрдин өтүнүчүн келтирип, төмөнкүнү билдирди. Талапкерлерге 1-2 суроо гана берилет. Ар бир талапкерге 2 мүнөткө чейин убакыт берилет. Комиссиянын катчысы талапкерлердин негизги компетенцияларын текшерүү үчүн, ошондой эле жеке сапаттарын жана сынакка катышууга мотивациясын аныктап билүү үчүн иштелип чыккан суроолорду комиссиянын мүчөлөрүнө алдын ала сунуштайт. Бирок комиссия мүчөлөрү баары ансыз деле белгилүү. Бул суроолорду бергенге зарылчылык жок деп айтышты. Андан ары комиссиянын катчысы биринчи талапкер Алимов Сейит Аскарбековичти чакырып, анын резюмеси жана тестирлөөнүн упайы менен тааныштырды. Сынактык комиссиянын төрагасы Алибек Жеңишевич комиссиянын мүчөлөрүн тааныштырган да жок. Сейит, салам. Алыстан. Жумушка жана коргонууга даярсыңбы? Ооба, даярмын. Даяр болсоң анда менде суроо жок. Эмнеге? Мен жооп бергенге даярмын да. Анда сиз айтсаңыз, мамлекеттик кызматка орношууңузга эмне себеп болуп жатат? Айдана, убакыттар кийинкини чакыр. Анда мага чалып, жогун айтып коесуздар да. Комиссиянын төрагасынын тапшырмасы менен комиссиянын башка мүчөлөрү талкуусуз эле сынактын катышуучусу Алимовго эң жогорку упайларды беришти. Комиссиянын катчысы экинчи талапкер Айбек кызы Аиданы чакырып, резюмеси жана тесттен алган упайы менен тааныштырат. Айбек кызы Аида, турмушка чыккансыңбы? Качан чыгасың? Буюрса турмушка чыгайын деген оюм бар. Декретке өргүүгө дароо эле чыгасыңбы же күйөөң экөөңөр мындай өзүңөрчө жашап көрөлү деп чечесиңерби? Айда Айбековна, чечип алышыңыз керек го дейм бул жерде. Диссертацияны жактоо, турмуш куруу, балалуу болуу, мамлекеттик кызматка иштөө, бул дагы бир чоң жоопкерчилик да. Эй кызым, сен ойлонсоң? Мен сени азырынча мамлекеттик кызматта иштегенге даяр эмес деп ойлойм. Макулсуңбу? Кандай дейсиң? Бааларын кое берели. Болду, убакыт жок. Комиссиянын төрагасынын өтүнүчү боюнча комиссиянын катчысы 3-чү талапкер Өмүрзаков Рахат Нуркуловичти чакырат. Жана анын резюмеси жана тестирлөөнүн упайы менен тааныштырат. Рахат, мен түшүнө албай жатам да. Эмне үчүн жумуштан кетип, анан кайра мамлекеттик кызматка орношоюн деп атасыз? Саламатсыздарбы, урматтуу комиссия мүчөлөрү? Саламатсызбы. Мамлекеттик кызматта белгилүү бир стажым бар. Жетекчиликте болсо
тажрыйбам, калыптанган жөндөмдөрүм бар. Бирок бир учурда үй бүлөлүк шартыма байланыштуу мамлекеттик кызматты таштап кетүүгө аргасыз болдум. Ал мезгилде муздоор деп койсо болот. Эми болсо кайра мамлекеттик кызматка кайтып келүүнү чечтим. Муздоору? Эмне болгон муздоору? Эмне, тамашалаганы келдиңизби? Так жооп бериңиз да. Бул насыянын төлөө зарылчылыгы болгонуна байланыштуу. Ошол мезгилде чет өлкөгө барып, эмгек миграциясына барууга аргасыз болдум. Таксист болдум, чоң жүк ташыгыч машина. Мамлекеттик кызмат өтө жоопкерчиликтүү иш экенин билесиңби? Мамлекеттик кызматкер болдуң. Анан таксист болдуң. Эмне, эртең кетем деп чыгасыңбы? Ким болсом дейсиң анан? Канча насыян бар дейсиң? Мен баарын төлөп бүттүм. Карызым жок. Тынуу болгонуна карабай, мамлекеттик кызматка, сынакка катышууга мен толук конституциялык укугум бар. Мамлекеттик кызматка иштей аламбы деп ойлондуңузбу? Ыңгайлаша аласызбы же жокпу? Канчада мамлекеттик кызматта иштөөдө тынугу болбоду? Бул жерде кандайдыр бир кызыкчылыктардын кагылышуусу жокпу? Албетте жок. Бул жерде кайсы кызыкчылыктардын кагылышысы болушу мүмкүн. Мен жеке ишмер катары расмий түрдө иштеп, бирдиктүү салык декларациясын убагында толтуруп турдум, салыктарды убагында төлөдүм. Жеке ишмер катары азыр ишмердүүлүгүмдү токтоттум. Салык кызматына барып текшерип көрсөңүздөр болот. Рахат Нуркулович, сиз муну резюмеңизде көрсөтүшүңүз керек эле. Эми резюмемде дагы Баары автобиографиямда түшүнүктүү. дагы. Рахат Нуркулович, бошсуз. Жакшы алыңыздар. Комиссиянын мүчөлөрү өз ара талкуулап, ар бир талапкерди баалап, министрликтин улук кызмат орундарына талапкер Алимов Сейит Аскарбековичти кадрлардын резервине киргизүүгө сунуш берүү чечимин чыгарышат. Ошентип экинчи бөлүгүн көрдүңүз. Келгиле, эми аңгемелешүүнү алып барган адамдар кетирген айрым каталарды аныктап көрөлү. Аларды кандайча башкача кылса болот эле?